Bismillahirrahmanirrahim. Бул өздөрүн ислам мамлекетибиз деп атап алышкан Ирак жана Сириядагы уюм Аллахка жана анын пайгамбарына каршы согушуп жатышат жана Аллах Тааланын шариятына каршы келген бузук иштерди аткарышууда. Алардын себебинен мечиттер жабылууда, аалымдар өлтүрүлүүдө, илимий китептерге жана шарият буйруган хиджабка тыюу салынууда, карапайым мусулмандарды кыйнап, аларга азап берилүүдө. Ошол себептен бул маселеге байланыштуу бир нече шарият өкүмдөрүн айтып кетейин. Биринчиден, кимде-ким бул уюмга өзүн таандык кылса, ал чоң күнөө кылган болот. Балким бирөө алардын кандай экендигин билип туруп, өзүн бул уюмга таандык кылса, ал ислам дининен чыгып кетет. Кимде-ким аларга кошулгусу келип жатса, анда ал бул ойдон дароо кайтсын. Эгер бирөө алардан качып кетүүнү аракет кылса, алар аны өлтүрөөрү айкын. Андай кезде биз алардан баш тарткан адамдарга айтмакчыбыз: сен ошол башчыңды жана анын тегерегиндегилерди өлтүргүн. Мүмкүн ошондо сени Аллах Таала аларга кошулуп кетирген күнөөлөрүңдү кечирер. Экинчиден, алардын ичинде жүрүп өлгөн адам шахид болбойт. Балким шарият булактарына ылайык түз эле тозокко түшүп, ал жакта калат. Үчүнчүдөн, алардын берген анттары жараксыз. Алар менен кызматташуу болбойт жана алардын шариятта эч бир үлүшү жок. Төртүнчүдөн, алар менен кандай иш болбосун мамиле кылуу арам. Алар менен мамиле түзүү Аллахка, пайгамбарга жана мусулмандарга кыянаттык болуп эсептелет. Эң негизгиси, алар менен макулдашуу жана келишим жок. Бешинчиден, алар менен чындап согушуу мусулмандардын бирден бир чоң шарияттагы милдеттери жана бул амалдары менен Аллах Тааланын динине чоң кызмат кылган болот. Кимде-ким алар менен кармашып жан берген болсо, Аллах Тааладан аларды шахид болуусун тилейбиз. Алтынчыдан, алардын ичинде көптөгөн сырт жактан келген жана өздөрүнүн болгон ээрчүүчүлөрү бар. Ошол себептен ар бир мусулман алардын бетин ачышы керек жана ким кызматташып же көмөктөшүп жатканын билсе, жеткирүүсү зарыл. Себеби ушул сыяктуу секталардан учурда жалпы араб өлкөлөрү жапа чегип жатат. Андай уюмдардын арасында ачык жүргөндөрү бар жана көмүскөдө жүргөндөрү бар. Ошол себептен мындай уюмдардын коркунучтарын, максаттарын жана амалдарын шарият менен аныктоо зарыл. Ар бир эненин өз баласына туура тарбияга кайтарышы керек, себеби ал баланын мойнунда ата-энесин багуу милдети жатат. Жана өз балдарын ошол бидатчыларды ээрчигенден кайтаруу ата-эне үчүн чоң жакшылык бар. Ошондой эле күйөөсү аялына, бир тууганына, кошунасына эскертип туруусу бири-бирине болгон сүйүүсүн айгинелейт. Биз ушундай насаат берер элек жана Аллах Тааладан Шам элине жардам берүүсүн тилейм.